Мындай эч качан болгон эмес да. Ошол 1,5 миллионду 2000 сомго көбөйтсөңөр канча болуп атат? Мирлан мырза, канча акча болуп атат? Ошол каражатты кайдан таап атасыңар? Миллиардтаган сом болуп атпайбы? Форма 2 менен келгендердин баарына мына катталганча 1000 сом, жана шайлоого келсеңер дагы 1000 сом деп атасыңар. Кайдан алып атасыңар мынча акчаны? Таң калам да. Жамгырда эле жаадырдыңар го. 1000 сомдуктарды. Эгерде конкреттүү фактыңыз болсо, тийиштүү органдарга кайрылып тактап алсаңыз болот. Эми кыргыз эли көчмөн калкты, көчүп жүрөт күндө. Эми ошол 400 000 киши уже туура эмес шайлоо берди, алар сатылып алган, акча берилип берген десе болот. Парламентте азыр дээрлик 40 мандатты бул партия менен эле биримдик бөлүп алды деп ойлогого болот.